Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн бизде конокто Нурия. Бизге бул сабакта буюрса Түркия бурслары туурасында айтып берет. Туркияда стипендиялык бир программа туурасында. Кантип тапшыруу керек, кайсыл документтер керек, ошонун баардыгын бүгүн буюрса ушул сабакта жооп алабыз. Нурия, сөз сизде. Саламатсыздарбы, кеч барыңыздарга. Менин атым Нурия Абулкасымова. Учурда Түркияда медфакультетте билим алуудамын. А, Азыркы бул жакта акмарал же тапшыргандардын баары эмеби? 11 класстарбы? Жок, 11 класстар эмес. Бул жакта Азыр. ар кандай категориялар бар. Мгм. Жашыңыздарды айтып койсоңуздар, же болбосо бул жака комментарийге жазып койсоңуздар, ушул жактан окуп билели. Жаш канча экен? Негизи бул жакта эжекелер бар. Алардын балдар үчүн дагы керектелген А, маалымат деп ойлойм. ага. Негизи Ассаламу алейкум. он Менин жети атым Нурзада, мен 26 жаштамын. Бирок мага окуу өтө кызык. Ооба, ооба. Бул жака эми бакалавр болсо магистратурага тапшырса болот. 13 жаштамын. Сизде кичинекейлер да бар турбайбы? 13 жаштагылар да бар экен. Нурия, сага Анан анда администрация берейинби же болот. же Бирок айырмасы деле жок, мындай деле айтып берем. Хорошо. Презентация болсо берейин. Жок, жөн эле айтам мен. Хорошо. Түркия бурслары деген программа учурда менин окуп жаткан программам. Түркияга ошол программа менен келгем. Түркия бурслары деген, бурс деген стипендия дегенди түшүндүрөт. Түркия стипендиялары дегенди түшүндүрөт. Анан бул стипендия ар бир көптөгөн бир мамлекеттерден, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мамлекеттерден окуучуларды тандап алып келип Түркияда билим алуусуна шарт түзүп берет. Анан менин ой боюнча биздин кыргызстандыктар үчүн жана көптөгөн мамлекеттеги окуучулар үчүн бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби Түркия бурслары барып кабыл алгандан кийин, Түркия бурсларына өткөндөн кийин Түркияга башында келишүүңүз үчүн билет акчасын төлөп берет. Анан бул жакта жашоо общежитиясыны силерге тейлеп берет жана окуу бесплатный болот. Анан бакалавриат үчүн, бакалавр окугандар үчүн ай сайын $100 тегерегинде акча төлөп берет, силерге стипендия төлөп берет. Бул жакта ал Бул жакта микрофон жабып турасыздарбы? Аркада телевизор угулуп жатат, бир малекеттер угулуп атат. Так, дали жабыла элек. Айдай. Чоң рахмат, чоң рахмат. Все, Нурия, мен да жабайын. Бул жакта ошол стипендия алып, толук сиздердин чыгашыңыздарды каржылап берет. Муну менин оюмча бул Кыргызстанда дагы берилбеген мүмкүнчүлүк. Даже Кыргызстанда окуш үчүн бул жакта окугандан көбүрөөк акча курутабыз деп ойлойм. Анан ошон үчүн ар тараптуу бул ыңгайлуу деп ойлойм жана ишениктүү эле. Бул мамлекеттик бир стипендия катары гана каралат почти. Ошон үчүн эч кандай коркпой бул жака келсеңиз болот. Анан бул жакта келгенден кийин медстраховка дагы бар. Ошол сиз бүтүрүп кеткенге чейин медстраховкаңыз менен эгер ооруп калсаңыз же кандайдыр бир больницага баруу муктаждыгыңыз болсо, баарын бесплатно көрүнсөңүз болот. Андай Кыргызстандагыдай эмес. Кыргызстанда даже бул жактан бир операция же бир нерсе болуп калсаңыз көбүрөөк акча төлөйсүз, а бул жакта бесплатный болсоңуз болот. Анан бул жакта мисалы үчүн мен Анкарада окуймун, Туркияда, Анкарада Гази университети деген университетте мед факультетте окуп жатамын. Ошол биздин университеттер эмеде дүйнөлүк эмесинде даражасы бийик университеттер. Мисалы үчүн менин университетимде бүтүргөн окуучулар Европага барып каалагандай окуп иштесе болот. Себеби диплому ошол жактагы менен бирдей деген эмеси бар, статусу бар. Анан окуу Кыргызстандагыга салыштырмалуу оор болот. Себеби Түркияда баары бир бизге караганда көбүрөөк өнүккөн десек болот. Кыргызстандагыга салыштырмалуу аябай оор. Бирок окугусу келген адам үчүн бул да кыйын эмес деп ойлойм. Жана биздин жаштарды ушул программа менен келип окуусун каалайт элем. Жок дегенде Түркияга келишин каалайм. Ошол. Анан тапшыруу процессине айта берейинби, Акмарал, же ал бир аз эмеби?
кереги ашыкча маалымат болуп калабы же? Жок, ашыкча маалымат болбойт Нурия. Именно Айтар эне. бир жума алдын ала кабар берип даярдап койгонбуз. Именно бүгүн ошо Түркия бурслары туурасында маалымат беребиз деп. Негизи окуучуларыбыз аябай эле күткөн бул маалыматты. Анан аябай эле керектүү деп эсептейм. Биякта сураган окуучулар аябай толтура, негизи суроолору дагы бар. Биринчисин айтсаң, анан кийин дагы да суроо эгер кала турган болсо, анда окуучуларга дагы сөз беребиз буюрса. Макул. Ошол башында мен айта кетейин, Түркия бурсларына мен тапшырып өткөндө мен үй бүлөм бир аз каршы болгон. Түркияга сен кантип жөнөтөбүз? Биз Кыргызстандагылар үчүн бул мындай коркунучтуу нерсе сыяктуу көрүлөт да, кээ бир ата энелер үчүн, кээ бир окуучулар үчүн. Мен өзүм да коркконмун. Бирок бул жакта толуктай бизге эме кылып берет. Баардык шартты түзүп, өздөрү аэропорттон тосуп алып, өздөрү общежитияга жеткизип, даже жаңы келген студенттер түркчө билбейт, кээ бирөөлөр түркчөнү билбей тапшыргандар да бар. Түркчө билип тапшыргандар да бар. Билбесеңиздер дагы бул проблема эмес. Себеби бир жыл hazırlık деп коет, даярдоо курсуна окуйсуңар. Бир жыл турецкийди окуп туруп, анан кийин бакалаврга, магистратурага, докторантурага баштасаңыздар болот. Бул нерсе сиздерди коркутпасын, мен түркчө билбейм депчи. Аэропортко келгенден кийин өздөрү тосуп алышып, сиздердин адресиңиздерге чейин жөнөтүп, общежитияга жайгаштыргандан кийин болсо, ошол эртеси күнү ошол жакта студенттер топтоп университетке алып регистрациясын кылдырып, баардык жолдордун эмесин жардам берет. Жана кандайдыр бир суроо болуп, проблема болгондо биз мугалимдерге чалып жардам сурасак болот. Ар кандай багытта бизге жардамын көргөзүп турушат. Ошон үчүн эч кандай коркпой бул жакка келсеңиздер болот. Жана бул программа менен бул жакка келген көп кыргыз студенттер бар. Бири бирибизди таап алып эле анан бири бирибизге жардам берип жүрөбүз бул жакта. Анан тапшыруу процессин айтсам, бакалаврга тапшыргандар 11 классты бүтүп аткан болуш керек же уже бүткөн болуш керек. Аттестаты колунда бар болуш керек. Мисалы үчүн кээ бир студенттер болот, университетке уже тапшырып, биринчи курста окуп аткан болот, ошолор да тапшырып өткөндөр бар да. Мен уже университетке тапшырып койдум деп, эгер университетиңиз жакпай атса, бул жакка тапшырып келсеңиз болот. Анан же 11 классты бүтүп жатып, быйыл ошол аттестатты ала турган адам болуш керек бакалавр үчүн. Магистратура үчүн болсо бакалавриатты бүтүргөн, диплому бар окуучу болуш керек. Докторантура үчүн магистратураны бүткөн, диплому бар адам болуш керек. Тапшыруу январдын 10-ундан февралдын 20-сына чейин беле? Январдын 10-у башталат, анан февралдын 10-у 20-сына чейин болот. Жыл сайын кээде өзгөрүп турушу мүмкүн. Муну эми быйыл тапшыра турган болсоңуз, эмеден карап турса болот, такип этип. Анан тапшыруу биринчи этапта, эки этапта өтөт. Биринчи этапта просто системага биз өзүбүз менен өзүбүз тууралуу маалыматтарды киргизебиз. Аттестатыбызды киргизебиз, сертификаттарыбызды киргизебиз. Анан мотивационный письмо жазып киргизебиз. Эң маанилүүсү менин оюмча ошол. Себеби бул биринчи турдан өтүш үчүн бизди тааныткан бир гана ошол болот деп ойлойм. Биз Хатиче эже, звук өчүрүп коесузбу микрофонду? Менде өчүрө албай атам. Өчүрдү. Чоң рахмат эжекем. Ошол биринчи турда мотивационный письмо менен биз алар менен байланыша алабыз деп ойлойм менин оюмча. Себеби ошол жерде гана биз өзүбүздүн оюбузду, эмне үчүн бул программага тапшырып атканыбызды, келечектеги пландарыбызды ошол жактан жазып, өзүбүздү ошол жактан көргөзө алабыз деп ойлойм. Бул азыр тапшырам деп аткан адамдар ушул мотивационный письмого маани берип, жакшы жазышын каалаймын, эгер өтүүнү кааласа. Андан башка ошол жакта системада туура толтуруш керек. Өзүң тууралуу маалыматты, анан кээ бир жерлерин кээ бирөөлөр толтурбай жөнөтүп жибергени үчүн дагы кабыл алмай калышы мүмкүн. Ошон үчүн системди туура тапшырып, туура толтурган маанилүү биринчи этапта. Ал эми экинчи этапта болсо эме болуп калат, собеседование болот. Ал жакта Түркиядан өзүнүн адамдары келет, Түркия бурсларынын адамдары Кыргызстанга келип, Ошто болот, Бишкекте болот. Ошол сизге ыңгайлуу бир адрести жөнөтүп, ушул жерге ушул саатта ушул күнү келиңиз деп айтышат өздөрү. Ошол интервьюда болсо, ошол сиз жазган мотивационный письмо жөнүндө сурайт, келечекте максатыңыз, Түркияда окуу максатыңыз тууралуу сурап, анан сиздин мындай потенциалыңызга карап, анан тандаласыз. Негизи процесс жеңилдей сезилиши мүмкүн, бирок конкуренция деген аябай көп. Андай сиздин конкуренттериңиз көп болгон үчүн
болушунча жакшы жагынан өзүңүздү көргөзүп өткөнгө аракет кылыш керек. Нурия жылына канча тапшырар Азырынча бар? ошону так билбейм, бирок менин убагымда биз тапшырган жыл 2021 жылы общий бакалавр, магистратура, докторантура биригип канча деди эле. Мен 100 деп укканмын, бирок туура эмес маалымат болушу да мүмкүн. Булчу 100-150 беле. Мгм. Азыр уже көбөйдү бир азчы. Так что бул жакта суроо келип Ошондой. калды. Жаш ограничениясын айтып коесуң дейт. Мисалы, бакалаврга канча жашка чейин тапшырса болот, же болбосо магистратура, докторантура? Ошол жаш эмесини муну так билбейт экенмин. Ошол мен просто эме диплому бар, ошо тапшырса болот деп айтылат эле да, бирок яш сыныры бар бекен. Хорошо, азыр мен карай турайын. Так. Менде суроо бар эле, айтсам болобу? Сурай кой, Нурзада. Эгер сиздин үй бүлөңүз болсо, кандай кылып барса болот? Күйөөңүз, кызыңыз болсо, ошонун кандай мындай квартира береби же аларды таштап коюп кетиш керекпи? Квартира берилбейт, бирок үй бүлөңүз менен келсеңиз болот албетте. Сизге мисалы үчүн сиз өттүңүз дейли, сиздин күйөөңүз бар. Сиз магистратурага мисалы үчүн тапшырасызбы же бакалавргабы? Мен магистратурага тапшырам. Магистратурага тапшыргандарда мындай болот. Сиз мисалы үчүн өттүңүз, анан бир жыл магистратура, докторантуралар үчүн общежитие негизи каржылап берилет. Туркияга өткөнгө чейин көнүп алсын депчи. Анан бирок үй бүлөңүз менен келе турган болсоңуз, эме кылып бул жака өткөнүңүздө сизге гана стипендия берилет. Анан квартираңыз же үчүн же общежитиеде жашашыңыз үчүн сизге акча төлөнөт өзүнчө. Барынма бурсу деп коет. Атайын квартираңызга деп акча бөлүнөт. Обычно студенттер ошол акча менен жашашат. Бирок сиздин үй бүлөңүзгө анан балаңызга эме кылбайт, квартира сүйлөшүп бербейт, сиз өзүңүз сүйлөшөсүз бул жактан таап. Бул жактан биздин ситуацияны да айта кетейинби? Мен мисалы тоже 2021 жылы келдик. Жолдошум Түркия бурсларына өттү. Анан биз сразу эле семейка менен келдик да, үй бүлөлүү болуп келдик. Анан акта үй бүлөлүүлөр үчүн бир квартира даярдап турбайт экен. Эгер силердин мугалимиңер болсо, же болбосо таанышыңар болсо, ошолор аркылуу бир квартира тапсаңар болот. Мындай полностью бул жакта уже өзүңөрдүн күчүңөр менен кыла турган маселе да. Ал эми жалгыз келе турган болсоңор силер общагада жашай аласыңар. И семейный келе турган болсоңор обязательно бир тааныш керек, же болбосо өзүңөрдүн күчүңөр менен келишиңер керек болот. Анан бул жакта мисалы квартирага акча бөлүнөт деп айттык, бул туура. Бирок деген бир жыл аны бербейт экен. Алгачкы этапта мисалы бизге бир жыл берген жок. Кийинки экинчи жылдан баштап берилет экен да бул барынма. Анткени биринчи жылы ойлошот да. Биринчи жыл общежитиеде жашаш керек деген нерсе бар. Плюс эме бар, Акмарал же, бул барынма бурсуна башвуруу деп коет го, ага башвуруу август, июльда болот да. Сиздер мисалы үчүн сентябрда келгениңиздер үчүн андан калып калган болосуздар да. Ошон үчүн мен көп магистратура окугандарды көрдүм. Биринчи өзү келип, көнүп алып бир аз, андан кийин үй бүлөсүн чакыргандар бар. Ооба. Бирок үй бүлөлүү менен келсеңер негизи аябай сонун болот. Анткени мугалимибизчи айтты эле да. Биз аябай коркконбуз да. Үй бүлөлүү менен барсак кандай болот, же болбосо жолдошум эле барып окуш керекпи деп. Анан айткан, негизи илим алуу, билим алууга эгер келе турган болсоңор, анда түрктөр буларды аябай жакшы карайт депчи. Мисалы силер көчөдө калбайсыңар да. Силер студент болуп келе турган болсоңор, илим билим алуу үчүн келе турган болсоңор, анда обязательно силерге бир нерсе таап берет. Бир квартирасын таап берет, же болбосо да башка эмне керек болсо ошону жардам беришет да. Ошондой бир негизи меймандос бир өлкө. Ошон үчүн эч коркпостон келе бергиле үй бүлөңөр менен. Биякта пример дагы бар биз. Биз ошол күйөөм аспирантура либо магистратурага да аракет кылганбыз да. Бирок Ошол эме бар, мисалы үчүн бир үй бүлөдөн только бир эле адамга берилет стипендия, эки адамга берилбейт. Мисалы үчүн сиз окуп бүткөндөн кийин сиздин күйөөңүз же бир тууганыңыз тапшырса болот. Айны бир убакта эки үй бүлө мүчөсүнө берилбейт. Ошол шарты бар. чоң рахмат.
Уже суроо өтөбүзбү Нурия? Же болбосо дагы маалымат? Кыскача ушундай эле маалымат. Анан суроолор болсо жооп беремин. Мгм. Урматтуу достор, кимде кандай суроо бар? Assalomu alaykum. Shu kvartiraga акча неме бир сумма берилет атасыз го, ошонун суммасы канчадан канчага чейин болот? Же квартира чечип туруп анан ушунчага кирип атам деп айтасыңбы, же кандай болот? Башында негизи айтып атпаймынбы? Башында бакалаврга дагы магистратура анан докторантура тапшыргандар үчүн 1 жыл общежитие берилет. Ал кандайса милдеттүү түрдө ошол жакта жашашыңыз керек деген нерсе да. Анан эгер кааласаңыз, үй бүлөңүз болсо, мен общежитиеде жашабайм деп чыгып кетсеңиз болот. А бирок бакалавр окугандар үчүн бул милдеттүү. Биз ошо бакалавр кичинекей болгон үчүн бизди көбүнчөсү общежитиеде жашагыла деп айтышат. Магистратура, докторантурада окугандар үчүн 1 жыл жашаш керек. 1 жыл көнүп кеткичиңер. Бул жакта 1 жыл жашайсыңар, андан кийин квартирага обязательно чыгасыңар. Себеби 1 жылдан кийин общежитие силерге каржыланбайт, акчасы төлөнөт. Ошону менен силер квартирага жашайсыңар же ошол акча менен кайра общежитие менен сүйлөшүп жашасаңыздар болот. Анан стипендия болсо азыр негизи жыл сайын көтөрүлүп турат. Азыр 2025-те бакалавр үчүн 4500 лира. Бул ошол $100 бир аз көбүрөөк болуп калат. 11 миң сом болуп калат. Анан магистратура үчүн 6500 лира. Бул $200 жетпейт, $180 болуп калабы. Нурия, докторантура, магистратура болсун эч өзгөрбөйт экен. Бул баачы. Мисалы азыркы учурда докторантура окуп атат менин жолдошум, бирок цена ошол бойдон калган да, 4500. Сиз барына стипендиясын айтып атасыз, э? Булар стипендиясын сурап атат го, ошого айтып атам. Квартира үчүн сурадыңызбы? Квартира үчүн сурадым. Квартиранын өзүн квартирага да берилет дедиңиз, ошону сурадым. Квартирага 4500 лира, азыр. Ооба. Азыр Анкара үчүн 4500 лира, берки областтар үчүн бир аз азыраак болуш керек. 3500 ушундай болуш керек. Жакшы. Бул негизи бир аз жетпей калат, эгер шаардын ортосунда жашаса Акмарал же. Эгер шаардын ортосунда жашасаңар, анда жетпейт, урматтуу достор. Бул эми мындай бир аз да болсо жардам катары да. Ал эми шаардын четинде жашай турган болсоңуздар, анда бул жетет. Мисалы бизде деле Кыргызстанда квартира кандай болсо, Турцияда дал ошондой да. Мисалы Кыргызстанда в центре города силер 30 миңге 30 миңден ылдый таба албайсыңар, э? Бул жакта деле ошондой да. Ал эми бир аз сырткараак жашай турган болсоңуздар, анда 10 миңге таба алат го. Мисалы Кемин деген жактарга барсаңыздар, аякта 5 миң, ошол сыяктуу эле да. Бир аз шаардын четинде жашап, ошол эле суммага жашасаңар негизи болот. Бирок ортосунда жашай албайсыңар, туура айтасың, Нурия. Анан мисалы үчүн Анкарада бир аз кымбатыраак да, бирок мисалы үчүн Коня, Бурса деген башка областтар арзаныраак болот жашоо. Бул борбор шаар болгон үчүн көп нерсе бул жакта бир аз оорураак, бир аз кымбатыраак болот. Анан стипендия болсо, азыр лира менен алабыз да биз. Бакалавр 4500 лира болду. Анан магистратура 6500, докторантура 9000 лира. 9000 лира 30 миң сом болуп калат докторантура окугандарга. Бул жөн стипендия, берки квартира үчүн берилген акча эмес. Бул 2025 именно азыр көтөрүлгөн цена дебейсиңби, Нурия? Ооба, азыр жыл сайын көтөрүп турат бизгечи, себеби бул жакта доллар көтөрүлгөн үчүн жыл сайын бир кымбаттап турат баардык нерсе. Ошон үчүн биздин стипендиябызды көтөрүп турушат. Негизи бул жака илим алууга келебиз да туурабы? Илим алып жөн эле илим алуу үчүн келсеңер, анда бул сумма жетиштүү болот да, урматтуу достор. Ал эми бул керек эле тийгизет деп керекчеңерге коротсоңор, албетте жетпей калат. Негизи алып караганда ар бир студентке бул берилген стипендия жетиштүү. Туурабы, Нурия? Сага жетип атабы? Ооба, жетет. Эми мисалы үчүн башында бир аз кыйын болот. Конечно, өзгөрүүлөр башында бир аз кыйын болот. Бирок ошол нерсеге даяр болуш керек деп ойлойм, окуусу келген адам. Себеби биз келгенде да башында бир аз кыйын болот, окуу кыйын болот. Сиздер эле общий эмени өлкөңөрдү алмаштырып атасыздар. Айланат жүрөт адамдар уже башка, бул жактын культурасы башка дегендечи, 1 жылдай кыйналасыздар.
бирок кийин көнүп кетесиздер. Көнүп кеткенден кийин сиздер мындай плюс өзүңүздөрдүн мындай киреше таба турган жумуш дагы тапсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен уже көнүп калгандан кийин онлайн переводчик болуп дагы иштеймин арадачы. Ушинтип өзүңүздөргө бир ыңгайлуу бир шарттарды түзүп алсаңыздар болот. Эми окуйм деп жүргөн адамга эч нерсе тоскоолдук кылбайт го дейм. Бул нерсе сиздерди коркутпаш керек да. Ошон үчүн андай эме дейт го, кичинекей кезде мындай эмне болот экен, мен көчөдө калып каламбы, ачка калып каламбы дебей эле кеткен үчүн кичинекей балдар мындай ийгиликке батыраак жетет да. А чоңойгон сайын биз уже мындай болсочу, андай тигиндей болсочу деп рисковать эткенден коркуп калабыз да. Конечно, кээде кыйын болот, кээде акчаң жок калып каласың, бирок общежитиеде жашаганың үчүн проблема эмес дегендейчи. Да, бияктан кошо кетиш. Общагада Ал айласын таап кетсе тамагы болот менен да. берет да? Тамагы бар, там эмнеси бар? Эмнеси? Ооба, общежитиеде эртең менен кечинде тамак берилет. Тамактары негизи жетет бизге. Жакшы эле кылып беришет. Анан бул жакта мага жакканы эми Кыргызстандагыдай эмес да общежитияларды. Мисалы үчүн Кыргызстанда общежитияларда кыздар балдар бир зданиеда жашашат, а бул жакта бөлөк бөлөк болот. Кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө, бири бирине вообще мындай тиешеси жок. Анан Рамазан күндөрү аябай ыңгайлуу. Сахурга мисалы үчүн эртең менен саат 3-тө завтрак берет, орозо кармагандар үчүн. Анан ифтарда болсо көбүрөөк тамак берип, андай өздөрү эме кылып берет, бизге ыңгайлаштырып беришет. Ошол нерсе башында аябай жаккан негизи. Кыргызстанда мындай шарт эч кайсы общежитиеде жок деп ойлойм. Эми Манаста го билбейм. Манас менен негизи окшош эле түрктөрдүн эмеси. Ооба. Анан бул жака келгенден кийин эмеси аябай жагат. Мисалы үчүн ЕТБ деп коет, Түркия бурсларынын эмеси. Ошо эмне деп коет? ЕТБ деген. Ушул эме куруп бизге акча беришет да, ой, стипендия беришет. Ошол эме болсо, өзүнүн сабактары бар, өзүнүн офиси бар бул жакта. Ар кандай ар түрдүү сабактарды уюштуруп турушат. Анан окуучуларга атайын сырттай келди деп Түркияны мындай айландырышып, кездирип, башка шаарларына алып барып алып келишип, өздөрүн таанытып турушат. Көп мүмкүнчүлүктөр бар бул жакта. Анан ар кандай жарыштары бар, ар кандай программалары бар. Аларга тапшырып дагы андай көп нерсе үйрөнсөңүздөр болот. Жакшы. Быйыл тапшырып жаткандар жокпу бул жакта азыр? Микрофонду ачып жооп берсеңиздер болот, урматтууларым. Быйыл тапшыруучулар барбы? Кимдер тапшырат? Баары кичинекей окшойт же чоң окшойт, 15, 13, 17 жашта дейт. Эмне дейсиң? Азыр тапшырса 10-на чейин же 20-сына чейин болот да. Азыркы тапшырып аткандачы? Ушул тапшырып аткандабы же ушунун кийинкисинде 2026дабы? Ушул. Сен канчанчы класссың? 10-чу класс. Сен эмки жыл тапшырат экенсиң, анда ушул жылкын айтып атабыз. Нурия, сага суроо келген экен Элнурадан. Нурия же канча грамота менен өткөнсүз дейт. Мага грамота саны негизи менин грамотам аябай көп болчу. Ошо 1-класста мен 11-классты бүтүргөнгө чейин алгам, грамота сертификаттарымды общий киргизгем. Анан мен олимпиадага катышкан сертификаттарыңар болсо жакшыраак болот. Анын эмеси жок. Мисалы үчүн 5-6 грамота менен өтүп кеткендер дагы бар. 30-20 грамота менен өтпөй калгандар дагы бар. Анан ушул нерсе силердин эмеңер өтүп өтпөшүңөрдү чечип коет деген нерсе жок. Эми канчалык болсо ошончолук жакшы. Силер ошончолук ошону менен өзүңөрдү көргөзөсүңөр. Бирок ал болбосо өтпөйсүңөр деген сөз дагы жок. Сертификат, грамоталар керек болот. Общага 1 жыл бекер болот да, дейт Алия. Общежитие эмеге бакалавр окугандар үчүн бүткөнгө чейин бесплатный болот. Бүтүргөнгө чейин общий өздөрү төлөп берет. Докторантура, магистратура окугандар үчүн 1 жыл гана берилет. Калган жылдары ошо квартирасына акча төлөнөт дагы, общежитие берилбейт аларга. Барып кайсы окуу барып бул жака өзүңүз каалаган факультетке тапшырсаңыз болот. Кээ бир эмелер өзгөрүп турушу мүмкүн. Мисалы үчүн 1-2 эмелер бар.
профессиялар. Бирок мындай караганда баарына тапшырсаңыз болот. Ошол жылы ачылган эмеге карата. Мисалы үчүн ошол жылы тапшырып атканда системадан өзү көрүнөт кайсы факультет, кайсы университет. Мисалы үчүн мындай генел караганда каалаган факультетиңизге тапшырсаңыз болот. Нурия, бирок тапшырып атканда бул жакта балл аябай маанилүү да. Мисалы аябай yüksek, эгер жогору боло турган болсо, анда сиз башка жака тапшыра аласыз. Же болбосо, эгер аябай аз боло турган болсо, анда сиз башка кесипке тапшырышыңыз керек болот деген нерселер барбы? Кайсы балл? Кайсы эмненин баллы? Мисалы бакалаврга өтүш үчүн тест тапшырышат го. Ошол жактагы балдар аябай канчалык мааниге ээ? Бакалаврда кайсы тест тапшырат? Биргенде математикадан беришеби же башка алардака? Математикадан беришет экен, ооба. Көбүнчө логика жактан суралат экен да. Ооба, туура биздикиндей экен. Ошол ал нерсени мисалы үчүн мен ар бир кирген студенттин баллын айта беришет, айтышпайт. Сен ушунча балл алыпсың, ушунча балл алыпсың деп айтпайт. Бирок ал нерсе маанилүү. Себеби сиздин ушинтип карап келет. Эки окуучу мисалы үчүн бирдей болуп калганда, ал запасной вариант катары каралат да. Мисалы үчүн экөө бирдей болуп калса, кимдики ошол тести жогору болсо, ошону алып калышат да. Мгм. Ошон үчүн ал маанилүү. Нурижи переводчик болгон кандай дейт Маржан. Э, Жакшы нерсе, аябай негизи мындай оңой акча тапсаң болот да. Мен анан студент үчүн ыңгайлуу деп ойлойм. Себеби башка бир жумушту кылайын десең кыла албайсың. Сен окууң бар, убагың постоянно болбойт да, ар дайым ага убакыт бөлө албайсың. Переводчик болгондо сен өзүң убактың болгондо бош болуп калсаң гана барып анан акча табасың дегендей. Мисалы үчүн мен 1-2 саат бир чогулуштарга барып переводчик болом. 1-2-3 саатым королот, бирок 3.000 сом төлөп берет ушундай да. Минимум 3.000 сом төлөйт ушундай. Ошондо эме бир күнгө 3.000 сом кандай? Бир китепке? 1-2 саат мисалы үчүн 1-2 саат мисалы үчүн бирөө менен сүйлөшөт да, бул жака кел бизнесмендер болуп атат ар кандайчы, ошолордун сүйлөшүүсүн сен которуп бересиң. Ал негизи бир күн бою сүрбөйт да, 1-2-3 саат эле болот. Ошон үчүн сага 3.000 сом 2.000 сом акча төлөп берет минимум. Анан Сабактарыбыз 100% түрк тилиндеби дейт. Сабактарым меники 100% түрк тилинде, бирок английский милдеттүү эме бар, сабактарыбыз бар. Англис тилинде окуйбуз. Бирок англис тилинде окубайбыз, түркчө окуйбуз, бирок англис тил сабак бар өзүнчө. Анан кээ бир профессиялар бар, 70% түркчө, 30% англисче деген. Кээ бир профессиялар ушундай. Бул кайсы профессиялар эле? Кээ бир ошол тапшырып атканда чыгат. Мисалы үчүн мед факультетти түркчө окуйсуңбу, англисче окуйсуңбу деп чыгат. Ушул профессия 70 түркчө, 30 англисче. Кайсысын окууну каалайсың деп өзүңүздөргө тандоо берилет. Ошого жараша тандасаңыздар болот. кээ бирлери Туркияны жаман дешет го, негизи кандай дейт? Буга Нуриянын көз карашын угайлы. Түркия жаман дегенде кайсы багатта жаман, мисалы үчүнчү. Бирок мен жакшы көрөм. Мен биякта окуп атам. Анан мага жагат. Бул жактагы шарттарды мен Кыргызстандан таба албайт болчумун. Мен ошон үчүн дагы Кыргызстанда окугум келбейт эле. Анан чындап окугуңар келсе, бул жака келсеңер болот. Анан бул жака келип окуй албай, анан Түркияны жаман дегендер көп. Мугалимдерди жаман дегендер көп. Мугалимдер кээде аябай кыйнап окутат. Көп требованиялары болушу мүмкүн. Негизи бул Туркия жаман деп айткандар бар го. Ошолор Туркияга иштегенге келген адамдар көбүнчө ушинтип айтышат да. Ошону байкайм. Анткени мисалы кайсыл өлкөгө барып иштегенге бара турган болсоң, ал жакта уже конкуренция көп болот да. Ошол конкуренция аркылуу силер жаманатты болуп калышыңар мүмкүн. Же болбосо силерге бут тосуулар көп болушу мүмкүн. Ал эми окуганга келсеңер, анда бул жакта аябай чоң эле возможностьтарды көрөсүздөр. Анан ошон үчүн бул жакта ошол да маанилүү да. Негизи в общем Туркияны жаман дей албайбыз, анткени бул жакта аябагандай баалуу билимдерди алып жатабыз. Бул жаман дегенде мындай да, сиз бул жака келгенде кайсы чөйрө менен бир мамиледе болдуңуз, ошол маанилүү. Мисалы үчүн иштегеле келгендер, мындайча айтканда алар диплому жок, андай диплому керек болбогон андай жумуштарды кылган үчүн андай башка адамдар менен каршылашып, ошолор менен мамиле кылышат да. Биз окугалы келгенден кийин сиз өзүңүздөргө окшогон окуган адамдар менен бирге болосуздар чөйрөңүздөрдө, мугалимдер, профессорлор. Анан мен мисалы үчүн биздин университетте профессорлордун көбү медфакультетте Европада, Канадада, Америкада окуп келген мугалимдер.
Алар сиздерге такыр сонун нерселерди үйрөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн жаман деп айта албайм. Аябай жакшы андай чөйрө менен жүрөбүз биз бул жакта, шүгүр. Бирок эми жамандары да болушу мүмкүн. Кыргызстанда дагы жөн иштеп келген адам башка, окууга келген адам башка дегендейчи. Университетте жүрүп окуп мугалимдер менен бирге жүргөн башка, анан барып бир жерде иштеп ал жакта адамдар менен жүргөн башка го. Ошол нерсе сизге жакпашы мүмкүн. Мисалы үчүн мен өзүм турецкий лицейде окуп бүтүргөнмүн Бишкекте. Ошол жерде биздин мугалимдер Түркиядан келип окутушчу бизди. Ошолор айтат эле, биз Кыргызстанга келгенден мурда мындай издеп карадык дейт. Бул кандай өлкө, кандай ал жакта адамдар деп караганда, ал жакта адамдарды алып качат экен. Булар үчүн бул шок нерсе да, кантип бирөөнү алып качат дегенчи, биз үчүн норма го булчу. Алып качат экен, көчөдө эле кетип баратса кыздарды машинеге салып алып кетип калат экен. Ушундай жаман калк экен деп ойлогондор да бар болчу да. Бирок келип кийин демек андай эмес экен дегендер дагы бар. Мен Түркияда Коч университетинде тапшырайын деген, бирок жүз англис тилинде деп уктум. Англис тилинде болсо 1 жыл англис тилинде тапшырам деп Түркиянын тил билбей келсек дейт. Англис тили даярдоо курсу окугандар бар болуш керек. Ооба, бар. Негизи түрк тили даярдоо курсу окуш керек, анан англис тили даярдоо курсу окуш керек деген шарттар бар да. Бирок эме бар, могу англис тили требовать эткен университеттерге тапшырып жатканда IELTS, TOEFL ушул сыяктуу эмелер сертификаттарды киргизиш керек деген нерсе дагы бар. Или эме менин кээ бир досторум бар болчу, тапшырып аткан эме кылган. Бир курска барып, ошонун бир эмесин окуп, бир тестин тапшырып, ошол тесттин результатын киргизгендер дагы бар болчу. Англис тил требовать эткен университеттерге тапшырыш үчүн англис тилди сиздин эмеңизде не деп коет эле, seviyesini көргөзгөн бир эме, англис тилин билишиңизди көргөзгөн бир эме сертификат же киргизиш керек. Түркияда окуган баары бюджет, но Түркия стипендиялар деп айтып аткан программа общий бюджет, окуу бесплатный. Эч кандай акча төлөбөйсүз бул жакта. Дагы суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер, урматтуу достор. Биз бул Zoom'ду жаап, кийинки анткени биякта 6 мүнөт калган экен. Баарыңыздарга кызыктуу эле болуп атабы, дагы кимде кандай суроолор бар? Анан бул жакта бир нерсени айта кетейин дедим эле. Дополнительный жумуштар бар го. Мисалы көп биякта студенттерден сурадым. Жетип атабы, эмне кылып атасыңар деп. Анан жетет экен стипендиясы. Бирок анын өзүндө дагы да көп жумуштар бар экен. Мисалы онлайн жумуштар бар го. СММ болуп иштегендер толтура бияктагычы. Анан айлыгы дагы СММдики азыр жакшы экен, 25 000. Ошентип телефон аркылуу эле иштеп, да дополнительно окуп да иштеп да жаткан биздин кызларыбыз көп. Сиздерге дагы ошол нерсени айтпайбыз. Акмаралчы, стюардесса болуш үчүн кайсы жагынан окусак болот дейт. Анын өзүнүн профессиясы барбы? Мен аны билбейт экенмин. Именно Түркия бурслары каржылап берген бул жакта багыт билбейм барбы, жокпу, мен деле. Стамбулда окуп жашаган жакшы эле дейт. Ооба, жакшы. Болот, окуса, окуп жүргөндөр бар. Түркия бурсларына тапшырып атканда, мисалы үчүн, университетти, факультетти тандаганга 12 вариант бар. 12 эмени тандай алабыз. 12 университет, анан факультет дегендейчи. Желательно бир эле факультетке, башка университетке тапшырган жакшыраак. Бир багыттачы. Анан кийин ошол 12 университетти ар кайсы областтан тандасаңыз болот. Анкара, Стамбул, Бурса, Коня деген Түркиянын башка шаарларынан тандайсыз. Биринчидеги эң көп каалаганыңыз болот, экинчи, үчүнчү деп ошол сиздин каалооңузга жараша коюп коесуз ал нерсени. Анан ошого жараша биринчи сиз каалаган университетке өткөзгөнгө аракет кылышат, болбой калса экинчи, үчүнчү деп кете берет. Стамбулда окугуңуз келсе, мисалы үчүн, эң башында Стамбулдагы университеттерди жазасыз. Кандай кылып бюджетке окуса болот? Кандай тилдер керек дейт. Түркияга ошо Түркия бурслары деген программа общий бюджет. Баары бекер болот. Сизге стипендия төлөп берет. Бакалаврга тапшырсаңыз, общежитияны каржылап берет. Анан кыргыз тилинде тапшырсаңыз дагы болот. Бул жака келгенден кийин 1 жыл түркчө өздөрү үйрөтүп алышат. Негизи түрк тили туурасында бир аз маалымат берейинби? Бул жакта мисалы түркчө
бияка келгенден кийин эгер өтүп калсаңыздар дагы 1 жыл окуйсуздар да. Анан анда бул турецкий курстарга кирип кереги барбы жокпу десеңиздер, кереги бар экен. Анткени сиздер жакын барганда силерге мугалим баламча түшүнүп берет. А сиздер фундаментиңиздер болуш керек да. Сиздер бир аз да болсо тамганы, сандарды да ошондой эле бир аз суроо берип жана суроо жооп бергенди эгер ошол деңгээл менен келе турган болсоңуздар, анда улантып жакшы окуп кетүү бул дагы шанс болот экен да ошогочу. Ошон үчүн азыркы берилип аткан курс дагы сиздерге чоң бир шанс. Жакшы аягына чейин окуйсуздар деген ишеничтебиз. Буюрса. Менин оюм боюнча бул түрк тили үйрөнүү деген кыйын нерсе эмес. Эң оңой тилдердин бири биз үчүнчү. Ошон үчүн 1 жылыңыздарды кетирбей, менин оюмча 3 ай же 4 ай максимум убакыт коротуп, бул курстардан үйрөнүп алып, анан келген жакшыраак. Анан Түркияга бурсларына тапшырып атканда түркчө билип тапшырган дагы сиздерге плюс болот. Мен ушундай кызыгамын, мага жагат, Түркияда жаккан деп өзүңүздөрдүн аргументтериңиздерди айта аласыздар. Мына мен түркчө өзүм үйрөндүм самостоятельно депчи, курстарга барып үйрөндүм деп айтканга да жакшы. Бул жака өтүү ыктымалыңыз дагы жогору болот да. Анан дейт, сиз өзүңүз тапшыргансызбы дейт. Ооба, мен өзүм тапшырганмын. Мен тапшырган жылы мед факультетке канча адам тапшырганын билбейм, бирок ошондон бир эле мен өткөнмүн. Анан бир аз кыйын болгон. Конкуренция деген аябай күчтүү болуп, менин конкуренттерим да аябай күчтүү адамдар болчу. Ошолорду деген сиз өтүшүңүз керек. Аларда мыкты экениңизди көргөзүшүңүз керек. Өзүм тапшырып, өзүм аракет кылып өткөнмүн. Бирөөнүн жардамы менен аркылуу өтүү деген бул жакта бир аз эме. Сиз бирөө сизге тапшыруу эмесине системаны толтурганга же интервьюга даярдаганга жардам бериши мүмкүн, бирок сиздин өтүшүңүзгө өзү мындай гарантиясын берип эч ким өткөрө албайт бул жактачы. Качан кайсы сайттан тапшырабыз деп Түркия бурслары деген өзүнүн системасы бар. Инстаграмы бар. Урматтуу достор, общий группага буюрса ошону жөнөтөм. Сайтына. Биз кийинки зумду ачайлыбы? Же суроолор бүттүбү? Урматтуу достор, бир аз силерге сөз берели. Нурия, чоң рахмат убактыңды бөлүп келгендиң үчүн. Негизи бул жакта медицинада окуш өзүнчө бир кыйын экенин билебиз. Ошого карабастан бизге убакыт бөлүп келип атасың, өтүп берип атасың. Буюрса именно ушул жакта отурган кыздардын көбү тапшырып өтүп, анан буюрса биз менен дагы мындай бетме бет жолугат деген ишеничтебиз. Анткени мурунку жылы дагы дал эле ушундай программа болгон. Анда да Нурияны чакырганбыз. Анан ал жакта биздин студенттер өткөн. Анан өтүп бул жака келишти. Ощущение вообще башкача болот экен, Буюрса сиздерден да үмүт кылабыз, көп адамдар өтүп, анан именно Турцияда, Анкарада жолугабыз деген ишеничтебиз. Буюрса бул жакта эжекелерибиз да бар экен. Эжекелерибизге дагы чоң рахмат. Сиздерге керек болбосо дагы буюрса туугандарыңыз бар, балдарыңыз бар, ошолорго дагы маалымат жеткирип айтып койсоңуздар болот. Негизи баардык адам шанска ээ боло алат да. Тапшырсаңыздар буюрса өтүп калуу мүмкүнчүлүгү аябай эле чоң негизи. Көптөр бул сонун мүмкүнчүлүктү билбеши мүмкүн, бирок маалыматты жеткирип койсоңуздар аябай сонун бир соопко дагы ээ болосуздар. Акмарал эже, могул жерде бир суроо бар экен да, убактыбыз барбы? Ооба. Мага личкама жазган этабы менен тапшыруу кандай болот, айтып бересизби дептир. Бул 2 турдан болот. Биринчи турдан онлайн эле сиз системага өзүңүз тууралуу маалыматтарды